Базарға ким қарағашқа таяп кірсе, хит туғандар. Сразу қолын қармайды, өчірт болып кетеді. Машалла, ар бір қармаған баққан жігіттер үшінен қарағашқаларды ақ білеріңіздер. Қарағашқалар бар, пока хит болуда. Қаншада одасыз мына қараны? Қанша қалдыңыз? Берекесін берсін. Жақшытай алыпсыз бірақ. Сатамсыз номеріңізді айтып қойыңыз, бар бұл номеріңіз? Мен саттым. 708 мен. 078 мен. 128150. Мына 125 қалдыңыз, Тай, Палтарашқа тай, еркек екен. 125 мыңға. Если аламын десеңіздер, басы чечілген сразу чаласыздар, үстіне 5 мың, 3 мың, 20 мың берсеңіздер өзі сата береді. Мұнысы шатты, мұнысы қалды. Мұнасы бұл екіншісі екен, Бұнда сұрау жатыр. Бұнда қап-қара өңді екен да, Жануар. Жақшы аттың баласы. Линиясы жақшы ба? Линиясы жақшы. Бұл жағы ат көрін тартыр өл. Не десе, кейін ат көрінді мұнан айтқан бұл үшінде бұны сыттыр өресі, Жануар, бұлда 1,5 жаша? 1 жашы, 2 айлық болды. 1 жашы, 2 айлық. Енесі әңгелсен, атасы өз үзінде жылықты. Басың қаншада бас бұны? 150 сұрау атам. Түшіп бересі, Айтып қойын номеріңіз. 125-ке саттым. Номеріңізді айтыңыз. 550 мен. 0550 менен 04 46 05. 04 46 05. 46 05. Мына азыр базардың алдыңғы сулу тайларынан мына ушул эко экен да. Көрүңүздөр. Биздеги негизи эле Чүй областы ба Сокулта жылкы базарды буйрса Средний Азияга таанытабыз. Элдин баарына көрсөтүп, көбү каякта деп Чүй десең, мисалы Казакстан, башка жактар билбей калса, мисалы Бишкектеги жылкы базар деп эле издесеңиздер чыга берет. Бүгүн 4-октябрь болуп атат. Быйылкы кулундар, ушул эле кулундардан баштайбыз. Айга балар канча дейт буларды? 50ден. 50ден ба? Сиздики? Салам алейкум. Каяктыкы бул кулундар? Нарындыкка. Сойгонго да жарай берет, Арасында бар сойгонго. Сойгонго, основном малдыкка да, Малдыкка. Эркек ургач баары 50ден, 50ден сурата түшүп бересиз, Түшөбүз. Мына жерде бир эмеге загонго тосуп алып 50 миң сомдон сурап атат негизи. Мына кулундарды байкап көрүңүздөр, быйылкы кулундар. Кайсы мынау көктү саттыңызбы? Канча болду бул? Кашкасы канча болду бул? 46, мынау кашка 46 миңге сатылыптыр. Мына көрүңүздөр. Биздин базардын негизи өзгөчөлүктөрү башка базардан, мисалы түштүктөгү базарларда 100 миң деп содалар түшсө, бизде сата турган баасынан 5 миң сом же 10 миң сом өйдөрөөк айтат. Сата турган эле баасын башты. Анан кээде 5 миң сом түшпөйт, кээде 1000 сом деле түшүп берип сата тургандар. Мына главный сата турган баасын айтат да бу Бишкектеги жылкы базарлардачы. Азыркы мына коронун эле жанында дагы мында тайлар бар экен. Булар хозяйны башка коронун экен. Баары бир эменикиби, бир үйүрдүкүбү? Бир үйүр. Эркек ургачса. Качаган бар я? Бир үйүр десем болбойт, 2 үйүр мына. 2 үйүр, Энелерине бөлүнүп келди. Жакшы. Мына бул 50 миңден болот, ургач эркек. Кандаган 50 миңден деп атасызбы? Кандаган 50 миңден 45-40 аргандай бар. Аргандай, өзү Чүйдүн эле жылкылары, Бишкектиби? Номериңиз барбы, айтып коесузбу? Номериңиз 0706 71 76 80. Мына бул бар, тандап алам десеңиздер 50 миң сомдон экен, атак түшүп берет экен. Могу кара кашканы көрүңүздөр. Энелери ат көрүнүп турат дейт. Бишкектин эле жылкыларынын экен да. Бизде Казакстандагы оптом сатып биздикилер да үйрөндү. Негизи байыса кыргыз байысын ушундай загон менен кылып сатсын. Бирден кармабайчы. Мынаны көрүңүздөр. Палтарашка тайлары менен быйылкы кулундар бар экен. Баларын качан деп аташат булардын? 55тен. Кулундары? Кулундар 55тен Кулундар 55 миң сомдон экен, 55. 85тен. Берки палтарашкалар 85тен экен мына. Кулундары бир аз дың экен булардын. Мына. Кулундарды 55, ондай палтарашкалар 85 экен мына. Чарба тайлар.
Мына бейлер дагы бизде ушундай жайыттан түшүрүп атабы, ушундай загонго алып келип туруп эле камап эле этке сатып атат. Көбүнчө ушундай бейлер 120 миңден 180 миңге чейин сатылат. Семиз этине жарашачы. 120дан ошо 180ге чейин сатылып аткан учурлар азыр. Жайытта ба семизине жараша. Эти тайгол асылып калды. Канча экен бул? Бас 85. Ургачы эркекпи? Ургач экен, а? Ургачы байтал 85. Базарда мына кулуну бе элдин көзүнө жакшы көрүнгөн ушу кулуну бе болуп жатат. Капкара өңдөгү кулуну эркек окшойт. Баасын канча соода болуп атканын көргөн жокмун бирок. Мына кулуну байкап көрүңүздөр. Кулуну негизи жакшы тойгозот окшойт, өзү кулуну семиз экен. Кулуну эркек кулуну экен. Оке, баасын канча дедиңиз? Өкөн, э? Өкө 150 миң сом. Кулуну байкаңыздар, мына эркек экен. Бенин бою кидете канча болуп калат? 1.45, а? 50ге чейин экен да. 150 миң сом. Номеринизди болсо айтып койсузбу? Жок, айтпайм. Айтпайсызбы? О, илайым негиз сатылып кетсин. Мына. Кулуну жакшы экен, бирок жана киргенден бери соода кылып турган, канчага соода кылганын көрбөдүм. Мунаны көрүңүздөр. О, машалла, жакшылар кирди бизге базарга. Азыр элдин эмесин ачып коеюнбу, жанагы келип канчалык деңгээлде карап кеткен. Мына акырындан уже басып келет азыр. Ушинтип түшүргөн алыстан көрсөтүп турам. Мына жакшы нерсе алып келсеңиздер, сразу эле ушундай элдер 1ден 2ден 3төн бар түрлүү анан эле топто оролуп эле ошол тайдын баазар кызып эле аябай кол силкишип кетет да. Эми ба соодалашкан сүннөт дейт, бирок мында Бишкектеги жылкы базар укмуш кызыйт. Себеби бул жактан көптөгөн жылкылар чет жактарга кетет, түштүккө кетет, Таласка кетет дегендей мына. Байкап көрүңүздөр. Эртең анан эмнени көбүрөөк тартыш керек. Ошону жазганча анан лайк басып бекер. Канча көп лайк бассаңыздар, ошончо элдер көргөнгө мүмкүнчүлүк болот да. Бири-бирине тарайт. Ошон үчүн лайк бекер эле. Лайкты аябай баса бериңиздер. Мен сиздердин кызматыңызды кылып турам. Анан ат алам дегендер болсо, эртең аттарды жакшы кылып тартып берем. Тай алам дегендерде толук жазыңыздар да. Мага ат эле эмес, аттын бою мынанча 5-5 чабам, же болсо казан улакка, же аламанга бою мынанча болсун, баасын мынанча миңге чейин атты тартып номерин алып кой деп жазып коюңуздар. Бирөө сою салышы мүмкүн. Мен мынанча кулун алам, мисалы 30 миңге кулун алам, ушундай кулун тартып киргизип койсоңуз, киргизип коем эртең. Комментарийде буюрса кечке мал саат 9:30 10га жакын окуп, анан эртең мен келем буюрса.